Mahdi деген лақабы қатары болып атат. Тура жолдогу акыркы кыяматка жакын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан, наслынан деп коет, урпагынан Mahdi тура жолдогу адамдын чыгуусу. Мунтазар, күтүлгөн деп атат. Эмне үчүн мунтазардын астын сыздырдым? Сыздыңыздар. Валана вақфатун хаула хадихил ибара. Ушул сөздүн алкагында бир аз токтошубуз керек болот. Шиялар, булар Махдиди өлөрүн али айыммат исна ашрия жана башка деген акыйдалары бар ба? Биздин акыйдага такыр туура келбеген, ачык эле адашкан акыйда. Ошондо Mahdi aleyhisselam деп айтышат да, бир сандыкка кирип кеткен, жоголуп кеткен жер бетине, бир жеринен жашылган, кыяматка жакын келет деп айтат. Биз күтөбүз, ал мунтазар деп айтат. Акыркы убакта мунтазар биз күтүп аткан Mahdi деп шиялар көп колдонот. Ошон үчүн Ахлу сунна вал жама көбүрөөк мындай мунтазар деген сөздү колдонгонубуз жакшы эмес. Бул биринчи маселе. Шияларда дагы терминде окшоп калбаш үчүн. Экинчи маселе, мунтазар деп бул устаз алып келип атат. Мындай жакшы мааниде түшүнсөк болобу, шияларга калагандай эмес, ооба? Яни ал мунтазар мажиуха ахират заман. Акыр заманда келе турган десек туура болот. А шиялар күтүлүп аткан дегенде эмне десе, алар көптөгөн шариаттын өкүмдөрүн анын келүүсүнө байлап койгон. 5 мал намазды толук окубайбыз, качан Mahdi келгенде окуйбуз. Жума айт намазы окулунбайт, качан Mahdi келгенде окуйбуз. Анткени ал негизги чоң имам бар болгондо окулат дейт. Бизде Ахлу сунна вал жама туура ишеним, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бери келе жаткан ишенимде ал өкүмдөрдү антип байлап койбойбуз эч кимге. Анан азыр жок, ал тирүү болуп сандыктын астына кирип кетти деген маселе жок. Ал кыяматка жакын келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынан чыгат ошондо. Чыкканда адамдар кол берип баяат кылат аны. Таанып моюндаш керек болот. Түшүнүктүү, биз өкүмдөр байланбайбыз. Кадимкидей бүгүнкү күндө жума барбы? Алхамдулилла, элибиз, жерибиз, диний жаат бар. Ошол кадимкидей жума окулунат, шарттары табылган. Кадимкидей айт окулунат, кадимкидей 5 мал намаз окулунат. Кадимкидей. Анан Mahdi алейхиссалам чыкса, анан ага кадимкидей ээрчилинет. Түшүнүктүүбү туугандар? Шиялардын айырмасын билип коюңуз да. Өкүмдүн баарын анын келишине байлап коет, анан жоголуп кеткен деп айтышат. Күндө чакырышат. Биз күнүгө Алла Таалага гана дуа кылып кайрылабыз. Ваяжибул иману казалика, ошондой эле иман келтире турган акыреттен алдын боло турган иштердин бири бизухурил Mahdi ал-Muntazar, Mahdидин чыгуусу дейт. Mahdi алейхиссалам чыгуусу. Ва кад жаат фихи al-hadithul kathiratu as-sahihatu wal-hasanatu. Көп хадистер келген, сахих хадистер анын хасан даражасындагы. Айтат, сахих эң жогорку деңгээлде келген хадистерде Mahdi деп ачык айтылынбаса дагы, ошону далалат кылган хадистер келген, а хасан ортоңку даражада турган хадистер анын атын айтып ачык айтылып келген дейт. Бул боюнча Хасан Фарук устазыбыз бар, Египетте акыйдадан күчтүү, ошол устазыбыз да айтат. Калал Хафизул Уқайли, чоң мухаддис адам айтып атат, рахимахуллах таала, ва фил Mahdi, кыяматка жакын Mahdинин чыгуу туурасында хадису салихатул асаниди, иснады далилге жарай турган көптөгөн хадистер келген. Ачык айткан хасан даражасындагы деп эдикпи? Туугандар, мусталах хадисти окугансыздар да, араңыздарда окугандар бар. Элге оор болуп кетпесин, атайын хадистин кантип туура келип жетиш керек, анын илимин, каталогун окута турган илим бар. Хасан менен сахихтин айырмасында ал даптур рави. Сахих ишенимдүү тасталган хадисти жеткирген адам өтө күчтүү, зээни, зири. Берки хасан даражасында бир аз ошол эме бар. Доп жанагындай же китепке хадисти жазып жаттап жүрүүсүндө, же болбосо зээнинде бир аз биринчидей боло албайт, бирок ошондой күчтүү. Андан бир аз ылдый турат, далилге жарайт. Хасан ли затихи бар, ана хасан ли гойрихи бар. Хасан ли гойрихи шариатта өтө алсыз болгон хадистер, шариатта маанisi бар болуп, анторикул мутабаати ва шавахид, бир канча далилдер менен же матын же иснады менен келип туруп, анан көтөрүлүп далилге жарай турган. Бул кыскача гана ишара кылып атам. Алдыда окуйбуз, ошол кезде кенен киребиз. Аннан набий саллаллаху алейхи вассалам кала, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Бул хадисти мынакей ад-дуафа ул кабир деп атат, бирок бул дуафасы даиф, алсыз хадис экен дебеңиз, хасан даражасына көтөрүлөт. Не деген? Яхруджу минни ражулун, кыяматка жакын менин урпагымдан бир адам чыгат. Минни дегени, менден дегени менин урпагыман деген сөз. Ва юқалу мин ахли бейт, ова менин үй бүлөмөн, ахлул бейт. Фатима энебиз Али радhiyallahu урпагынан деп. Юатиу юшабиху. Юафиқу исмуху исми. Анын аты менин атымдай болот, Мухаммад. Васму абихи исми аби, Мухаммад ибн Абдилла.
Мәхдидики. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам урмат менен айтабыз, дайыма. Ошондой болот деп атат. Ва кала фи мавдин ахара, башка бир хадисте болсо, ва фил махди, башка бир жеринде дегени Хафиз ал-Уқайри дуафа ул-кабирде айтат. Ал махди туурасында хадису жият, жейит, далилге жарай турган хадистер келген, мин гайри хадал вач, яни ушул иснат, ушул матындан бөлөк жол менен, яни бир эки эле хадис келген жери жок. Башка жолдор менен дагы ха болуп бир канча хадистер келген деп атат. Ва кала ал-Хафиз ал-Байхақи рахимахуллаху таала, чоң Шафии мазхабтагы алым Хафиз. Вала хадису, анан бул жерде эмнеге Шафии мазхабтын өкүлүнүн хадисин алып келип атат деген ой келип калбасын, акидада ахли сунна вал жамаада ал нерсе этибарга алынат. Биздин Ханафи алымындагы мухаддистер алып келген. Балким китеп жазган Шейх Мулла ал-Қори китеби бар. Рахимахуллах. Вала хадису фи тансис ала хуруж ал-Махди асахху иснадан, мынакей. Имам Байхақи чоң хафиз, бул өтө күчтүү алым, айтат, Махдидин чыгуу туурасындагы келген хадистердин санады далилге жарайт деп атат. Тариху Димашq Tahzibul Kamal'da kelib o'tadi bu. Bal qad nassal ulama ala tawatur al-akhbar al-waridat fi khuruji. Tawatur жазсын al-ma'nawi. Tawatur lafzi emas, lafzi bo'lib turgan bo'lsa, аны qaytargan адам динден чыгыш керек эле. Mutawatir ma'nawi. Mutawatir ma'nawi hadisler kelген дейт. Бул кандай деди келек? Ар кайсы окуяда айтылган, бирок ошолордун ортосунда Махди эскерилип кеткен. To'g'rimi? O'tganda aytmadikmi? Ana menen ошол важиптик өкүм келип чыгат. Faqala al-Hafiz al-Burri rahimahullahu ta'ala, бул китеп Манақиб аш-Шафии, имам Шафии рахимахуллахтың жакшылыктарын эскерүү китебинде эмне деген? Qad tawatiratil akhbaru, mutawatir ma'nawi келген, wastafadat, жазыңыз washtahharat, mashhur hadisler келген. Bi kasrat ruwati anil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yani fil Mahdi tuurasында келген. Wa annahu min ahli beytin nabiy sallallahu aleyhi ve sellem, al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem үйü bülesinden деп саналат. Этибар алынат. Wa zakarahu al-Hafiz as-Sakhawi rahimahullah muqirran lahu. Fathul Mughis деген сонун китеби бар. Ошондо да ова моюндаганда ова хадистин санады далилге жарайт деп. Wa kada al-Hafiz al-Mizzi rahimahullah, бул киши да Tahzibul Kamal'da ва гайрухума, бул кишилерден бөлөк алымдарды алып келген. Алардын бири ошо Мулла ал-Қори атайын китеп жазган. Шейх ошону зикр кылбай коюптур, бул жерде кыскача айткан, Шейх Мулла ал-Қори дагы бул боюнча китеп жазган. Шафии мазхабтан кененирээк жазган Шейх Жалалуddin Суюти рахимахуллах мисалы. Wa min tilka al-hadisi qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem, көптөгөн хадистердин бири Имам Абу Дауд, Имам Тирмизи риwayat кылган экен. Хасан даражасында, Хасан сахих. La tashabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun. Көрдүңүзбү мынакей? Rajulun. Кыяматка жакын деп атат. Бул дүйнө жок болуп кетпейт. Арабтардын ичинен бир адам чыгып падыша болмоюнча. Чыкмайынча, мындай туура башкармайынча. Ал менин үй бүлөмөм болот, юатусми, анын аты менин атыма окшош. Атасынын аты менин атама окшош дегендей да. Мухаммад ибн Абдилла, Абдуллахнын баласы Мухаммад ат. Wa minha da'ur hadislerden qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem, la taqumu sa'atu hatta tamtali al-ardu zulman wa udwanan. Kıyamatga jakın adamdardын iman alsırap, suzdашып, zulumdukka, düşmançılıkka köp ketet deyt. Neden? Kör albastınayынан. Kör albastınayынан. Alımlar, danışmanlar aytkan, ar bir düşmandıktan aldın alıp çetse bolot, bırak kör albastыкtan gelip çıkan düşman jaman deyt. Adam tövbe kılış gerek da yürekten. Summa qala, ki hadiste aytat, summa yakhruju rajulun min itrati. Itrati men üy bilemen. Ay aw min ahli beyt, şu men üy bilemen. Ali radhiyallahu Fatime'nin urpağından çıgat. Men yemlauha qistan. Qistan degen birran, jakşılıkka tolturat jer beten, zulumduktun orduna. Wa adlan, düşmandıktın orduna adilеттүү mamleket tolturat deyt. Hem Kudayın sebepkar kılat tаны деген söz. Kama muliat zulman wa udwanan. Murda zulumduk menen düşmandıkka tolgondoy adilеттүүлүк өкүм сүрөт алуучурда деп атат. Имам Ахмад Муснадында алып келип атат бул хадисти. Wa minha qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem, bunu İmam Tabrani Mu'camul Awsat'ta, Sahih ibn Hibban'da, Haythami Majmu' Zawaid'da da sahih darajasında kelip atat. Yakun ihtilafun inda mauti khalifatin. Kıyamatga jakın oşol çölkömdögü musulman başçısı ölet deyt, ölgöndө fayakhruju min Bani Hashim urusundan bir adam çıgat. Fayati Mekke'te, Mekke'ye gelet. Gelgende fayastakhrijuhun nas min beytihi bayna rukni wal maqam. Rukun degen kaysa? Rukun Hajarul Aswad, maqam İbrahim. Mana bu qara taş bolsa, Kaaba bolsa, Kaaba'nın maqam İbrahim paygambardın aleyhissalam, al kişiге Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izi var. Oşon menen qara taştın ortası. Oşonun rukun menen, rukun Hajarul Aswad menen maqam İbrahim'den ortasında
Адамдар үйүнөн атайын өздөрү талап кылып чыгарышат ал такып адамды дейт. Келип бериңиз, келиңиз деп. Фаюжаххазу илейхи джейшун мина Шам. Шам тараптан аскер барат ага дейт. Хатта иза кан жок кылабыз деп жанагы адамды. Хатта иза кану бил байдаи, байда деген какыраган чөл. Какыраган чөлгө жанага Шам тараптан келаткан аскерлер келгенде хусифа бихим жер аларды жутуп кетет кадимкидей дейт. Берки Махдиди өлтүрөбүз деп келаткан болот да. Фаятихи асаибул Ирaqи дейт. Ошого Ирактагы эң күчтүү, иманы күчтүү адамдар келет. Ва абдалу Шам. Бадал абдал деп коет. Шам мамлекетинен чыккан өтө чоң олиялар келет ага. Кол бергени. Ва яншау раджулун биш Шам дейт. Ахвалухум мин калб фаюжаххазу илейхи джейшун. Анан Шамдан ага каршы бир адам чыгат. Анын тайекелери мин калб деген урусунан болот. Фаюжаххазу илейхи джейшун. Бир аскер ага каршы чыгат дагы. Ана фаяхзихумулла, ал аскерди каршы чыкканды. Кудай таалам аларды беркинин кол астында жеңдирет дейт. Фатакуну дарият алейхим, өлтүрөм деп келгендер өздөрүнүн башына кыйынчылык келет. Фазалик яуму калбин, ошо калб күн. Калб деген уруу, чоң уруунун күнү ошо күн болот дейт. Ал хаибу, эң баягы зыянга баткан адам мен хаба мин гъанимати калбин. Ошо күндө жанагы менин урпагымдан чыккан Махдиге каршы чыккан аскер жеңилип атпайбы? Ошо күндүн олжосуна катышпаган эң мындай өкүнүчтүү күн болот дейт. Мындайча айтканда эми баягы туура жолдо болсо Кудай таалам көпчүлүк нерсе берет деген сөз да. Фаястафтихул кунуза. Ошо менин урпагымдан чыккан ал кем байлыктарды бүт топтойт. Ва юқасмул амуал, зекет берилет, өз акыларына берет. Ва юлқил исламу bijronихи илалар, bijronиден бикуллихи. Ислам жер бетине толук таркайт дейт, адилеттүүлүк менен. Жер бети жалпы зулумдукка толбоду беле. Ислам ушундай акыйкат менен жер бетине адамдар өздөрү ошо исламга мындай ыраазы болуп, ынанышып тандашат дейт. Фаяишуна бизалка сабасынын 7 жылдай жашайт, башка риваятта 9 жылдай дейт. Бул Муслимде келген. Анан жакшы адамдарды жылуу шамал келип алып кетет дагы, кыяматты ушундай жаман адамдар келет, алардын аркасынан жаман адамдар жашайт деген сөз да. Айтат дейт, биздин чоң аталарыбыз ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах дейт белем, не дейт эле деп калат деген маанида. Ва минха ма равах Абу, бул эмнеден кабар берет? Алымдар айтышкан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекеси акыркы үммөткө чейин болот деп карасаңыз. Ва минха ма равах Абу Надрата кала кунна инда Жабир ибн Абдилlah, сахаба. Аллах разы болсун. Факала юшику ахлил Ирак алла юджба илейхим кафизун вала дирхамун дейт. Ахлул Ирак ээлери дейт, жакында дейт, аларга бир дагы мындай кафиздин бир уч буудай дагы вала дирхам да берилбей калат деген. Кулла мин айна за, каяктан билесиз аны алдын ала деп кала, мен кыбал ажам, араб эместер, ажам тараптардан аларга ошондой кыстоо болот деп атат ирактыктарга. Ямнауна зак, ошону бербейт. Сымакол айтат, юшику ахлу Шам алла юджба илейхим динарун вала мудюн. Кулна мин айна зак, кыла мен кыбал рум тараптардан аларды кыстап коет дейт Шам элине. Эч нерсе бердетпей. Сумма саката хунайятан, бир канча убакыт унчуккан жок. Сумма кала, ушул жери керек бизге. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам якуну фи ахир уммати, үммөтүмдүн акыркы учурунда халифатун, бир башчы чыгат, яхсил мала хасян. Адамдар ушундай ачкачылыктан, зулумдуктан кыйналганда ошол ырыскылуу болот. Аллах мага ырыскынын жолун ачат. Адамдарга муктаждар кадимкидей кем байлыктан, төрттүлүк малдан бөлүп берет дейт. Муктаждыгын өтөйт дейт. Ла яудду ададан, сараң болбостон кайра сараңдык күчөгөн, мындай каатчылык, жутчулук күчөгөн кыйын заманда ал ошол менин урпагымдан чыккан адамга Аллахтан берекени жаадырып, адамдарга мындай жардам берет, көмөк берет деп атат. Кала култу аби Надрата ва абил Ала атараяни аннаху Умар ибн Абдул Азиз. Умар ибн Абдул Азизди айтып атасызбы десе, факала ла, жок, аны айтып атканым жокмун дейт. Яны кыяматка жакын келген Махдиди айтып атат. Айтпадыкпы? Сахих хадистерде ачык Махдиди баягында аты келбесе да Хасан, андан ылдыйкы далилге жарай турган хадистерде ошол Махди деп аты ачык келген. Сыпаты жогоркуда келген, аты кийин келген. Фахада аллади закарнаху, ушул Махди туурасында келген хадистерде куллуху хаккун сабитун би хабарил садиқил масдук саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келип жеткен бул акыйкат деп атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай? Аллади ла янтиқу анил хава, ал абадан алып сүйлөбөйт. Фаштут бизалика ядан, Махди андан алдыңкы Иса пайгамбар, андан алдыңкы жалпы кыямат маселелерин бекем карман. Ва абду алейхи наджизан, азуу тишиңиз менен бекем тиштениңиз, мындайча айтканда бекем этикат кылыңыз дейт. Фа инда фихил фауза вал манжа, ийгиликке жетүү жана утуу ушул туура ишеним менен болмокчу. Фил ахират вал ула, бул дүйнөдө дагы акыретте дагы туура ишеним менен адам Аллах Таалага мындай бир жакындап
түбөлүк ийгиликке эргешип жете алат дейт. Аллах таалам берекесин берсин. Ошо Рамазандын берекеси менен мынакей бул Рамазандын бизге берген эң чоң экинчи берекеси болуп атат быйылкы жыл эсебинде. Биринчиси оштон чыккан Аллама шейх факих Сыражутун Оши рахимахуллахтун орозого тиешелүү фатвасын окудук. Шейх Нидол өмүрүнө өмүр ден соолук берсин. Бул кишинин акыйданын акыйкаты китебин бүгүн 14 сабакта жыйынтыктап бүтүрүп атабыз. Bir haftada, bir cumada ошо 14 сабак кылып бүтүрүлүптүр да. Аллага шүгүр. Кудайым буйрса эртеңден баштап Ханафи аалымдарыбыздын чоң эң күчтүү жазылган тафсирлеринен 11 Фатиха, андан кийинки акыркы 10 сүрөсүнүн тафсирлерин күнүгө мындай бир тафсирди бир сүрөнүн тафсиринен окуп пайдаланмакчыбыз. Анткени Кадыр түндүн акыркы кечелерине кирип атабыз, иншалла акыркы. Колдон келсе, албетте так күндөрү деп келет көпчүлүк аалымдар, бирок ар бир түнүн эле Кадыр түн катары кабылдап ибадат менен жакшынакай өткөзүүнү Кудайым насип кылсын, элибизге, жерибизге береке берсин. Алдыда дагы пайдалуу, туура багыттагы жазылган көп китептерди окуп, катым кылып бүтүрүп, пайдасын алып, элибизге туура илимди таркатууну, туура жолдо бекем болууну, бул дүйнөдө шерменде болбоону, акыретте тозак азабына калбоону Аллах насип кылсын. Таза көкүрөк, сырткы, ички күнөөлөрдөн таза болуп, Кудайга болгон ишенимибиз түз болуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу сыймыктана турган үммөтү болуу насип кылсын. Аллах дүйнөгө тынчтык берсин, тополоңдон, бузукчулуктан сактасын. Мусулман өлкөлөрдүн, алардын ичинде Кыргызстан мамлекетибизде имандын астында, ынтымактын астында өнүгүп өсүүнү насип кылсын.